Карантинде бизнесмендерден бизнес тоқтап қалды. Азық-түлік сатқандар ашықша пайда тауып, ұн сатқандар жырғады да. Сіз қаттыңыз? Карантинде мен кітеп жаздым. Мен қайрелі қудыл болмақпын, егер ошондой шарт болуп отырған болса, себеби адамдарға күлкі тартуулагандан өткөн ырахат жок. Бизге бир ушундай шарт койдуңуз да. Мен үй бүлөм жөнүндө, кайерде туулдуңуз эле деген мындай бир көнүмүш, адатка айланган суроолорду бербегиле депчи. Мейли биз өзүңүз айткандай, биз балдарыңыз жөнүндө, балдарга тарбия берген аялыңыз жөнүндө сурабайлы. Өзүңүз ачкан кудулдар мектебинде канча бала тарбияладыңыз бүгүнкү күнгө чейин? Санын билбейм. Мени мынтип карай коюп, ой энеңизге рахман дейт. Сиз кудулсуз аяка эмне кыласыз дейт. Мен айттым, аякта кимдер отурат сенingче? Ал программа эмес. Бул жалган айтуунун жарышы. Ошол партия, Кыргызстан партиясы. Мен мынтип эле айтайын. Мени чакырып, Рахман ака, орун басар министр болуң, арызыңызды жазың деген. Сиздин колуңуздагы кагазда эмне бар экени мага караңгы болуп атат. Улуттун улуулугун сактай албай, урпактарын тентитип чачтың кыргыз. Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан айтпасам болбойт автордук берүүсү. Аны мен Талгат Абдурахманов алып барам. Ассаламу алейкум. Айтпасам болбойт деп элдин арыз моңун сатирага айланткан таланттуу балдардын башын бириктирип, кудулдар мектебин ачкан. Чыркыраган чындыктын баарын топтоп китеп кылып жазган белгилүү кудул, акын, сатирик, актер Рахман Разыков агай бүгүн биздин мейман. Агай, студиябызга Жалал Абад шаарына кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Менин алгачкы суроом мындай болсун. Сиз жүргөн жерде концерт болот, же кино тартылат, кыскасы жөн жүрбөйсүз да. Жалал Абадда жөн жай элесизби? Жалал Абадда жөн жай элемин. Бирок туура айттың, мен ошол кино тартылган жерден келдим азыр. Кино Жалал Абадда эмес, Салам алейкте тартылып атат. Салам алейкте Ак Тилек деген бир жакшынакай кичинекей тоонун ичиндеги айыл бар. Режиссер ошол жерди тандаптыр, съемка тартканга. Бул мен жазган сценарий боюнча Эрен деген кино жаздым эле. Бул жазылганы көп болуп калды, бир 5 жыл болгон бул сценарий жазылганына. Анан тартканга азыр эми мындай мүмкүнчүлүк болду. Акча каражаттары чечилип дегендей, Ахматали Болушев кайрымдуулук фонду каржылап бул кинону тартып баштадык. Кино бүгүнкү чоң бир маселе балдар ичиндеги, мектеп балдарынын ичиндеги жанагы өмүрүнө кол салуу, өзүнө өзү суицид боюнча. Бул жылдан жылга көбөйүп кетип бараткан бир маселе болуп атат да. Бул Кайсы жыл жазылды эле бул сценарий? 5 жыл болгон бул сценарий жазылганда. Анан бул тартканга ушул убакыт болбой сценарийди жанагы кандай десем, кино тартыш билесиңер силер, телевидение ачкандар билет да бул кандай азап экенин. Анан ошол эми тартылып, актерлор тандалып алынып, бул кинону баштадык. Кино негизинен мектеп окуучулары ойнойт. Бир класс, бүтүрүүчү класстын ушу жанагы бүгүнкү мындай психологиялык акыбал, эмнеге бул кадамга балдар барып атат да? Анын себеби эмнеде? Ушуну мен ачып бергенге аракет кылганмын. Бул ошол теңсиздиктер, ушул жанагы бүгүнкү жашоого кабылган үй бүлөлөрдүн жарымы Россияга кетип, апасы кетип, атасы менен бала жалгыз бала калган. Анан жанагы мектептен окуучулары бирөө сабакты билбейт, бирөө көтөрүп жүргөн телефону 25 000 сомдук. Ошол эле жерде отличник окуган бала 1000 сомдук телефон көтөрүп жүрсө, ал бала мындай кичинерек да тигиденчи. Демек, байлык менен бул азыр бул балдарга таасир берет азырчы. Ушулар анан кийин ушул мамилелер эмнеден куралып атат, анан үйдөгү жанагындай жокчулуктун айынан ушунун бардыгы ушу кинодо чагылдырылып берилет да. Эмне үчүн бул кадам? Бул кинодо мен жазган сценарий боюнча мектептин эң алдыңкы окуган баласы суицидке барат да. Мен бул жерде эмнени айтайын дегенмин? Мектептин мугалимдери буга күнөөлүү эмес. Алар мектепте окутуп, баланы ушунча деңгээлге жеткизишти да. Бизде ушундай бир суицид болсо эле, ким күнөөлүү? Мектептин директору күнөөлүү, класс жетекчиси күнөөлүү, тарбия завучу күнөөлүү, ушулар караган жок, ушулар сактап калбады деп эле түшүнүк кат жаздырып эле жүрөбүз да.
А бул кинодо аларга күнөө кое албайсың. Ал баланы ошондой деңгээлде окутту. Ал бир мындай олимпиадаларга барып, ошондой мектептин сыймыгы болгон бала ушул кадамга барды да. Эмне үчүн деген суроо ушу кинонун жүрүшүндө чечилет да. Кинонун тартылып бүтүү мөөнөтүн качан кабылдаңыздар? Качан элдин назарына сунушталат кино? Эми бул 1 ай 1 жарым айга эсептеп атабыз. Азыр мына кече 2-3 күн болуп калды башталганда. Анан мен Өзгөн районунун райондук билим берүү башкармачылыгына, акимге, кыскасы жетекчилерге ыраазычылык билдирип коеюн. Мында немеден пайдаланып, себеби ар тараптуу колдоо көрсөтүшүп, кандай болсо жардам берелик. Бул чоң маселе экен. Бул бүтүндөй чоң бир коомдогу эч ким карабай жаткан маселени көтөрүп чыгыпсыз. Буга биз жардам берелик деп жардам берип атышат да. Бул ушу бир сентябрдан баштап менимче эфирге көрсөтүүгө чыгып калат. Дагы бир айта турган нерсе, бул кино илим билим берүү министрлигинин буйрутмасы менен деп тартылып атат. Демек, Кудай буйрса, кино тартылып бүткөн соң элдин назарына сунушталганга чейин сиз менен дагы бир маекталабыз деген ойдо туралы. Агай, менин кийинки суроом сизге бере турчу суроом мындай болсун. Карантинде бизнесмендердин бизнеси токтоп калды. Азык-түлүк саткандар ашыкча пайда таап, ун саткандар жыргат да. А сиз кантип деңиз? Карантинде мен китеп жаздым. Ал китебимдин аты СССР деп атадым. Эмнеге СССР десеңер, сахнада, саясатта, сатирадагы Рахман Разыков деп жазайын десем, өзү СССР болуп калды. Мен анан Демек, союз жөнүндө сүйлөгүңүз келген жок. Союз жөнүндө сүйлөгүм келген жок. Жөн эле ошондой карасам ошондой чыгып калган, анан СССР деп коюп койдум мен. Кандай болгондо дагы СССР дегенди окуганда адамдар бир мындай бир токчулук, бир мындай коопсуз, адилеттүүлүк, кандайдыр бир мындай көйгөй жок бир заманды элестетет да. Сиз азыр СССРден китеп жаздым десеңиз, менин оюма заматта агай ошо союз малындагы бензиндердин бекер берилгенин, соляркалардын жерге төгүлгөнүн жазган турбайбы деген ой келди. Тамашачысын агай. Эми мен сизге дагы кийинки бере турчу суроом, сиздин биз өмүр жолуңузга бир мындай кайрылып сар эсеп жасап көрдүк да. Анан сиздин айрым бир маектериңизге маани бердик дегендей. Бир маегиңизде сиз ушундай деп айтыпсыз. Мен мектепте мугалим да болуп иштегем. Анан ошентип мугалим болуп иштеп жүрүп армияга кеткем. Армиядан келип Алайга барып, санэпистанцияда иштеген эжемдин колуна барып, мен дезинфектор болуп иштегем. Карантинде дезинфекция иштерине жардам бердиңизби? Эми ошондой бир жолду басып өткөмүн. Бул адам өзүн тапканга чейин, жашоодогу ордун тапканга чейин ар кандай нерселерге урунуп берилип көрүлөт экен да. Менде эле ошол мен ошонун баардыгын эсимде бар азырчы. Мен дезинфекция кылганды билем. 5% хлор менен жанагы сары оору болуп калгандардын үйлөрүн барып дезинфекция кылып жүргөм да. Анан ал эми өткөн көп жыл мурда болду. Ошентип жүрүп, түртүлүп, бери түртүлүп жүрүп, акыры бүгүнкү баскан жолумду баштап, чыгармачылык менен ушул жерге келатам. Өтө мындай өзүмө өтө жаккан кесип. Мен өтө жакшы көрөм өзүм кесибимди. Ошон үчүн түнү күнү оор жеңилине, ысык суугуна тоңуп, ушул мектепти ачып, балдарды тарбиялап, ошолорду сахнага коюп, алардын жараткан ийгиликтерин көрүп алып, сүйүнүп, бул менин балдарым депчи. Өткөндө бирөө сурайт, эгер башка дагы жашасаңыз, кайсы кесип тандайт элеңиз деп. Мен кайра эле кудул болмокмун, эгер ошондой шарт боло турган болсо. Себеби адамдарга күлкү тартуулагандан өткөн ырахат жок. Көчөдө кетип барсаң, элдер күлүп, бир жакшы тамашаны эстеп, бул хадисте эми айтат го, жылмайып карап коюу дагы садака дейт. Мен мына Фрунзе районунда гастролго барып, зап кылып диздеп жүрсөм машина менен. Бир кайрылыштан бурулуп атсам, ылай сууда жаш балдар жалаңаш түшүп алып, өздөрү ылай сууда ылай. Анан бир кичинекей бала, 5-6 жашар болуш керек, билбейм. Мени мынтип карай коюп, ой энеңизге рахман дейт. Агай, сиз азыр айтып атасыз да, мен эгер кайра жаралсаңыз, ким болот, кайсы кесиптин ээси болот элеңиз десе, мен кайра эле ушул кудул болот элем, Рахман Разыков болот элем деп атасыз да. Менде эми мындай суроо пайда болот да. Кайрадан сизге 60 жылдык юбилейди өткөрүү мүмкүнчүлүгү берилсе, спорт ордосунда эмес, каерде өткөрүүнү пландайт элеңиз? Анткени 60 жылдык юбилейиңизде спорт ордосун ремонттоо, авариялык абалда деп сизге бербей койгонун билебиз да. Эми ошондой 60 жылдыкты өткөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлсө, каерде тандайт элеңиз? Анда эмес, быйыл мына 65-темен азыр. 60 жок эле кайра 65-ти өткөзөйүн деп атам. Анан пандемия деп мына жаап салып, бул
бул мекемелер качандан баштап иштейт, азырынча анын дайын жок болуп атат. 50ден ашык адам чогулуп багыла деп атат. Анда мен 45 адам бата турган бир кичинекей зал таап алып эле күндө бир 2 сеанстан өткөзө берсем окшойт деп атам. Эми эгер ачылып калса, уруксат берилип калса, мен ушу филармонияда ошол юбилейлик концертти берсемби деп ойлоп атам. Анын үстүнө быйыл мына менин 5-лик театрыма 20 жыл болду. 20 жыл мурун ошол мына ошол тынарларды, эрнисттерди балдарым чогултуп ушу 5-лик деген театр ачкам. Анан кийин аркасынан башка группалар кетти, бирок бул 5-лик тобунун ачылганына быйыл 20 жыл болду да. 20 жылдык юбилейиңиздер кут болсун дейли, анда агай убакыттан пайдаланып биз дагы. Анан биз сизди эфирге чакыраарда бизге бир ушундай шарт койдуңуз да, мен үй бүлөм жөнүндө, каерде туулдуңуз эле деген мындай бир көнүмүш, адатка айланган суроолорду бербегиле депчи. Мейли биз өзүңүз айткандай, биз балдарыңыз жөнүндө, балдарга тарбия берген аялыңыз жөнүндө сурабайлы. Өзүңүз ачкан Кудулдар мектебинде канча бала тарбияладыңыз бүгүнкү күнгө чейин? Санын билбейм. Санын билбейсиз. Себеби келип кетет, анын немесин мен азыр кээде жолугуп калсам кыздарды, 5 кемпир деген группага келип кеткен кыздар, мен тааныбай калыпмын да, мен келгенде ошол жерде жүргөнмүн, анан 6 ай жүргөнмүн, 1 жыл жүргөнмүн дейт. Мен эстеп калам, көп да кыздар ча жактан келген. Санап отурган жокмун, кимиси канча, бирок көп. Демек, санай албаганыңызга караганда, эгер 100 болсо санамаксыз, 200 болсо санамаксыз. Демек 200дөн ашык окуучуну тарбиялагансыз. Көп келет. Агай, дагы менде бир мындай суроо болду. Ушул сиз тарбиялаган балдардын арасында жогорку кеңешке же жогорку кызматка барайын деген балдар жокпу? Дегеним, Тынар деген агабыз карантинде кайрымдуулук кылып, ошол учурда Баткендеги чек арада үй күйгөн аксакал ата менен апага үй салып берүүдө эмилгесин көтөрдү. Дагы бир өзүңүз тарбиялаган балаңыз Эрнис Бөрүбаев деген агабыз дагы кайрымдуулук иштерге активдүү жүргүзүп, бүгүнкү күндө министрдин коомдук кеңешчисине айланды. Бул жанагы кыргыз айтат, атага тең, атадан артык, атадан кем уул депчи. Эми бул жагынан булар сизге тең уул болуштубу деп турам да. Саясатка аралашкандан. Мындай да, сатира өзү саясат да. Бул сатира өзү саясат. Ошо саясий сатираларды ойноп, ошол жерде чоңоюп, ошол көз караш менен өскөн балдар бүгүн бул мындай закон ченемдүү эле нерсе да. Ошо Эрнис баламдын министрдин коомдук кеңешчиси болуп калганы, Тынар баламдын жанагындай коомдук иштерге аралашып жүргөндүгү, деги эле берки Борончу Кудайбергенов деген өзүнчө телевидение ачып, азыр YouTube каналдан бардык саясий болуп аткан окуяларга өзүнүн көз карашын айтып, баа берип атканы, бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Бул жакшы нерсе. Бул мени кубантат. Ушу менин тарбиялаган балдарым ошондой деңгээлдерде аралашып. Жок, кайсы бир партияга кошулуп кетип, же болбосо саясатка аралашып, эртең биз аларды жогорку кеңештин курамынан көрүп калбайбызбы деген ойду айткым келди. Жок, азырынча андай деген нерсе жок. Анан булар кайсы бир партияга кирип кетпейт, мен аны билем. Агай, менде дагы бир суроо да. Сиз көптөгөн сатиранын авторусуз. Ал сатираны кайдан аларыңызды дагы айтып жүрөсүз да. Жогорку кеңештин 6-чакырылышы кандай сатираларды жаратууңузга жардам берди? 6-чакырылыштын депутаттарына оюңуз кандай? Алар кандай иштешти? Буларга чоң рахмат айтышым керек биринчиден. Себеби бүтүндөй сатиранын, программанын негизги булагы ошолор, авторлор. Мен кече эртең шайлоодо бүтүн Кыргызстан менен ушул парламентке барайын деп аттандым десем, сиз куудулсуз го, аяка эмне кыласыз дейт. Мен айттым, аякта кимдер отурат сенинче? Айда ошол куудулдар отурбайт, как раз мен жетишпейт эми да, ошол мен барсам баарыбыз комплект болуп калабыз да. Алар канча-мынча сценарий жетишпей атат, анан ошол жерге эле мени элдер шайлап алып барып койсо, концертке барып көрүштүн кереги жок. Жогорку кеңештен эле мыскыл тамашаны көрө бересиңер, ошон үчүн кетип атам. Демек сиздин иштешиңиз оңой болот. Анан эмечи, Өткөндө бирөө айтат, Петросянга 100 сатирик программа жазат десем, Рахман аке, сизге 120 жазып атпайбы дейт. Агай, мындай болот, өкмөт, жогорку кеңеш сиздин сатира жазууңузга жардам бербесе, сиз аларды кайдан жазар элеңиз? Мен ушул нерсе ойлонот да. Билбейм, мен да өзүм ошо ойлонуп калам. Кээде мындай өзү мен бирдеме жазыш үчүн коомдо бир беле болуш керек да. Концерттин аттарын деле мен көп сурашат да, Рахман аке, концерттин атын сиз мындай эч окшобогон аттарды коесуз, аны сизге ким коюп берет дейт. Мен дайыма айтып жүрөм, бийликтен коюп беришет. Чыгышке деген концерт койдум, аны коюп берди да. Анан
Аташка балашка деген концерт койдум. Аны дагы ошолор коюп беришти. Кыскасы, эмне коюлса ушулардын айтканынан коюлат да концерт. Ошон үчүн чоң ыраазычылык билдирем деп айтып атканым ошол жердеги депутаттарга, алардын деңгээлине ушулар болсо сатира токтобойт менимче. Анан агай мындай суроо болду да. Биз сизди эфирге чакырарыбызды соц тармактар аркылуу кабарлаганбыз да. Анан соц тармактардан ушундай бир Аскарбек Сабаев деген бир соц тармактын Facebook колдонуучусу ушундай суроо менен кайрылат. Июнь окуясына 10 жыл болду. Күнөөкөрлөр жазалана элек. Жазаланабы, буга кандай ойдосуз дейт. Эмнеге жазаланган жок? Жазаланып атпайбы? Атамбаев камалдыбы? Ошолордун күнөөкөрүнүн бирөөсү да. Өзү бизде мындай да, бизде Кыргызстанда бир мындай туура эмес нерсе болуп атат да. Төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, бийлик алмашуу болду да. Буга саясий баа бербей атабыз да. Саясий баа бериле элек. Эч качан бербейбиз. Мен өкүндүргөнү, анан эгерде атайын мындай баа берилбесе, эл өзүнүн баасын берет да, анан өзү чыгарат. Маалымат айтпасаң, эл өзүнүн маалыматын таап туруп, анан ошого ишенет да. Ошон үчүн ар кандай нерсеге так саясий баа бериш керек. Бул мындай болду, мындай болду, себеби тигиндей эле депчи. Бүгүнгө чейин эч ким антип бере элек. Эми Кудай буйрса тарых деген баары бир орнап келип коет да. Аны бекитип кое албайсың. Бул баары бир чыгат. Мына бир убактарда Исхак Разакова, ал киши жөнүндө кандай туура эмес сөздөр айтылып, кандай жабылып келди эле, кийин баары бир ачылды го. Бул ошентип ачылат бир күнчү. Ошол күндөргө эртерээк Кудайым бизди жеткирсин деп тилейли. Анткени агай учурда бул бир гана июнь окуясынын күнөөлүүлөрү эмес, Дача суунун күнөөлүүлөрү дагы аныкталды элек. Сиз айткандай, албетте бир күн тарых өзүнүн баасын берер деп биз дагы үмүт кылалы, тилек кылалы. Анан ошол эле учурда канткенде мына бүгүнкү күндө коңшулар менен мамилебиз жакшы болбой келет. Анан ушул кандидаттар ошол жерге бара калат. Анан кокуй биз сүйлөшүп чечип келе калдык дешет да. Ошентип алданып эле күнүбүз өтүп. Канткенде биз анын ушундай бир улам кайталанган көрүнүштөр болбош үчүн ушундай бир чырларды чекит койгондо кое алабыз. Канткенде ушул аракетке мындай бир бул нерселерди конкреттүү кадам жасай алабыз. Бул нерселерди бөлүп жасаганга болбойт. Булактын башын тазалаш керек. Булактын башын тазалабай эле ылдый жагын тазалай беребиз. Неге суу таза акпай атат деп айткандай болуп атабыз да. Булактын башын тазалоо керек. Анан качан келет экен, үмүт кылып отурайлык десек, отура беребиз. Элдин колунда, эл аракет кылып, элдин аң сезими өзгөрмөйүн, бийлик өзгөрбөйт. Биз дайым отуруп алып, мына бардык айтат, мына уну кылбай атат, бийлик тигини кылбай атат, эчтеме кылбай атат, элдер тентип кетти, иш орундар ачылбай атат. Элдин бүт эли баары нааразы да. Анан сен эмне кылдың ошону оңдош үчүн деп суроо берсең, а мен эмне кылайын дейт. А сен эмне кыла турган маалда кылбай атпайсыңбы? Шайлоо бул сенин бийликке таасир бере турган бир гана күнүң. Бир мүмкүнчүлүк. Бир мүмкүнчүлүк. Биз аны той кылабыз да, шайлоодо той кылабыз, ырдайбыз. Элечектерди кийип алып, жыргап аткып билбейм эмнеге жыргап атабыз. Ойлоно турган күнү, мамлекеттин тагдырын чече турган күнү, аракты ичип, этти жеп, аксакалдар батаны берип, ырдап, тойлоп, бийлеп туруп, анан кетип калабыз дагы, эртеси күнү кокуй болбой калдыгы деп отура беребиз. Бул шайлоого элдин мамилесин өзгөртүү керек. Сен өзүң эмне кылдың деп айтыш керек да. Биз аны кылбай атабыз. Эгерде сен мына түрктөрдү айтабыз. Түрктөр дүйнөнүн кайсы жеринде иштебесин Турцияга учуп барып шайлоодо сөзсүз өзүнүн добушун берип анан келет. Аларда сен добушуңду мага сат дегенди алар түшүнбөйт. Бул эмне деген сен? Кандай адам өзүнүн добушун сатышы мүмкүн? Биз кыргыздар муну мындай өнөкөт эле неме болуп калдыбы? Дагы депутатыбыз айтты го, 10 миңден саткыла деди го добуш да, арзан сатпагыла деди. Арзан сатпагыла. Азыр эми отурушат, азыр 10 миңден сатабыз Кудай буйрса деп. Шайлоодо бул мындай кылыш керек да. Биздин бала деген бир сөз бар. Ар бир айылдын бир мындай эң чоң оорубуз да. Ар бир айылдан чыккан бир бизнесмен бала бар, Анан ошол биздин бала кимди айтса ошону шайлайбыз.
эл эмне дейт, башкаларга уят болбой, ушу балабыздын айтканын колдойлук дейт. Ал балаң кайсы партияны колдоп келди, ал партиянын программасы эмнеде, аны карабайт да. Мына ушул биздин баланы шайлаш керек. Ушул биздин бала бәрін өлтүрүп атат да. Ал биздин бала ал акчаны пешене термейин таап келди, урдап келдиби, там Ал эчимди кызыктырбайт. Кызыктырбайт. Мына жолго шагал төгүп берди. Мына жерде мерге чейин суу алып келип берди. Свет коюп берди. Свет коюп берди, көчөгө жарык коюп берди. Биздин бала ушулда болду, ушу менен кетебиз. Ушинтип отуруп бүгүнкү күнгө келдик да. Мына кече ушу Сузакта отуруп, бир досторум менен отуруп, эми 5 адам отурган жерде азыр саясат сүйлөйбүз да. Анан мен айтып калдым да, бул эл күнөөлүү десем, бир досум айтты, элде эмнеге күнөө дейт. 120 адамды бир партияга тизип коюп туруп алып келсеңер дейт. Анан биз анын жетекчисин көрүп туруп, ушул жакшы экен деп туруп шайлап койсок, анын ичинде ар кимиси барып отуруп алса, анан кийин биз эл каяктан билет алардын. Бир чети туура айтып атат. Бир чети туура да. Туура айтып атат. Бирок бир чети мен сурадым да, силер анын партиянын программасын карадыңарбы? Эми программасына карай турган болсокчу, 2015 жылкы шайлоону алалы, ошол шайлоодо ар бир партия өзүнүн программасын укмуш айтып чыкты да. Ошол эле партиялардын арасынан бир партия кокой бизди шайласаңар 500 жанагы өндүрүш заводун курабыз, 500 тегүүчү фабриканы ачабыз, тем эле укмуш, керемет жашоодо жашайбыз, мугалимдердин айлыгы 30 000 болот деп убада кылган да. Бирок бүгүн 30 000 алган мугалимди көрсөк, ал кантип алдыңыз деп таң кала турган жагдай болуп атат да. Мындай да, ал программа эмес. Бул жалган айтуунун жарышы. Ошол партия, Кыргызстан партиясы, мен мынтип эле айтайын, ал шайлоодо мен да көргөнмүн, ар бир төрөлгөн балага 50 000ден сүйүнчү пул беребиз деген. Бердиби бирөөгө? Берген жок. Эртең ушулар кайта шайлоого келсе, эл сурайбы? Силер өткөн шайлоодо 50 000 берем дедиңер эле го, эмнеге берген жоксуңар деп сураш керекпи? Сураш керек. Мен программа дегеним мынандай айтып атам. Биз негизинен мамлекеттик түзүмдү президенттик башкарууга өткөзөйлүк деп атабыз. Бул бүтүн Кыргызстан партиясынын негизги программасы, негизги максаты. Себеби парламенттик түзүм Кыргызстанды бүгүнкү акыбалга алып келди. Бүгүн парламенттик түзүм, парламент бүтүн бардык бийликти колуна алып алып, мисалы үчүн биздин президент менен башка мамлекеттердин президенттери эмнеге тең ата сүйлөшкүсү келбейт же сүйлөшкөндөрү дагы чечилбейт. Мисалы үчүн Тажикстанга барып, Тажикстан президенти менен кече сүйлөшүп келди эле, чегара маселеси бүттү, мына бардыгын жаптык деди эле. Бир айдан дагы ок атылдыбы? Кайра кырылышып атабыз. Канткенде тең ата сүйлөшүп алабыз. Анын үчүн президенттин ошондой укугу болуш керек да. Бүгүн президент ондой укук жок да. Бүгүн парламентте да. А парламент кабыл алган чечимине жооп бербейт. Депутат кабыл алган чечими үчүн жооп бербейт. Демек, биз эч кимди таппайбыз. Президент аны чече албайт, парламентти чечилсең, парламент кабыл алган чечимине жооп бербейт. Парламент өкмөттүн отчетун жактырып туруп, бир жумадан кайра жактырбай чыгыш. Жакпай калды деп. Ушундай болобу? Эми бир жумада өзгөрбөйт да, бирок маселе олорго берилген буйрукту болуп атат да, эмне деш керек? Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн биз айтып атабыз, Кыргызстан биздин мамлекет президенттик, күчтүү президенттин, мыйзамдын диктатурасын орното турган мамлекет болуш керек. Ошондо анан кийин мунун баары чечилет депчи. Агай, өлкөдөгү кадр маселесине сиздин көз карашыңыз кандай? Дегеним, бүгүн көпчүлүк кишинин нааразычылыгын жараткан депутаттардын баардыгы базардан барды, көчөдөн барды, түрдүү мындай жолдорун айтып атышат да. Сизге бере турчу суроом, эгер сизге бир кызмат сунушталса, кайсы кызматка барып, кайсыл жерде гүлдөтүш колуңуздан келет эле. Эми биз бүгүн ушинтип ачык сүйлөшпөсөк, кадр маселеси өксүккө айланып баратат да. Мага кызмат сунуштаган. Нурлан Шакеев деген министр культура болгондо мени чакырып, Рахман ака, орун басар министр болуң, арызыңызды жазың деген. Мен болбой койдум. Эмне үчүн? Биринчиден, мен ал кызматты билбегендигим үчүн эмес. Ошо мен айтайын дегеним, ал тармакты сиз билесиз, эмнеге барбадыңыз? Ушунун ичинде мен канча жылдан бери жүрөм. Так. Менин аякка барбай койгонум, ошол бүгүнкү парламенттик башкаруу деген түзүмдө эч темени өзгөрсө болбойт. Себеби бул министрлик кайсы бир партияга таандык болуп калса, ошондо по-моему менимче ата журтка тийген бул.
министрликтер бөлүп алышат да, жилик бөлгөндөчү. Жилик бөлүп устуканда. Анан ошо устукан бөлгөндө тийген, ана ата журт анан бул Нурланды министр кылып апарып коюп койду да. Мен айттым, эртең коалиция тарап кете турган болсо, биринчи Нурлан сени кызматтан алат дедим. Анан кийин мени алат дедим. Анан мына Рахманды апарып койгондо иш кыла албай койду деп айтышат дедим. Экинчиден, мен бирге зам министр болуп келип отурсам, жөн эле унчукпай отура турган министр болбойм дедим. Мен мынау тармакты бүтүндөй реформа жасаш керек деп баштаймын дедим. Анан эшиктен кыйкырып келишип, чогулуп келип, Нурлан менен Рахман кетсин деп биринчи экөөбүздү кубалап чыгат. Ошон үчүн мен мындай система турганда мен бу жерде иштебейм дедим. Мен Нурлан таң калып, анда сизге рахмат ака, ушундай сунуш кылсам, ушинтип неметтиңиз деди. Мен айткандай 6 айдан кийин Нурлан кызматтан кетти. Коалиция таркады. Коалиция тарады. Биринчи эле Нурланды алды, Ибрагим кайтып келип отуруп алды Нурландын ордуна, өзүнүн ордуна. Анан Нурлан экөөбүз ушинтип отурсак, Нурлан күлөт да, Рахман ака, сиз муну каяктан билген элеңиз депчи. Демек, парламенттик башкаруу, президенттик башкарууга өтмөйүн кадр маселесинде мындай өксүктөр боло берет. Эми карасаң мына бүгүн кимдер иштеп атат кадр болупчу? Министрлер кайсы деңгээлдеги адамдар иштеп атат? Ал кесип көйбү эмеспи, кайсы бир багы партияга тийиштүү болуп калса, ошол партиядан алып келип турганын коюп коет. Аны премьер-министр муну иштетпейм, койбойм деп айта албайт, потому что премьер-министрдин тагдыры коалициянын колунда турат. Анан ушинтип анан бүтүн бардык деңгээлде мына ушундай жетекчилер иштеп атат. Азыр кара. Мына ушул силердин Сузакта Маданият башкармачылыгына жаңы жетекчи дайындалды. Силер билсеңер керек. Маданият тармагында эч нерсени билбеген. Ол мүмкүн жакшы адистер башка жакта. Но бирок маданиятка алып барып коюп коюшту. Бүгүн иштеп атышат. Ага чейин ал жерде иштеген өтө кесипкөй адам иштейт, Муктар деген. Ал кандайдыр бир туура эмес нерселер жасады, алып коюп, ордуна башка бирөөнү апарып коюп койду. Бирок ошол эле учурда биздин ошол маданият кызматкерлеринин кээде өзүбүздө да күнөө болуп калды деп ойлойм да. Анткени сиз айткан ушул Сузак районунда маданият бөлүмүн жетектеген кызматка, мисалы, ошол сиз айткан Мыктар Кырбашев деген ага иштеген. Андан кийин ал кишиден кийин конкурстук негизде менин маалыматым, мага келген маалымат боюнча 3 кандидат катышып, алардын ичинен бирөө жетекчи болуп келмек. Бирок Сузак райондук маданият бөлүмү иш таштайбыз, кокуй бизге мындай жетекчинин кереги жок, биз муну менен иштешип албайбыз деп ал кишини кабыл албай коюшту да. Анан ошондон улам эми ушул киши келип олтурат да. Анан ушундай нерседе балким өзүбүз дагы бир аз ашча аракеттер жасап коюп аткан жокпузбу? Мүмкүн. Бул дагы мүмкүн. Бирок мен негизинен эмнеге муну айтып атам, азыр эмнеге эстедим. Бардык деңгээлде ошондой жетекчилер коюлуп атканында да. Өзү кыргыздарда мында бир касал бар, айтайынбы? Биз кыргыздар иштеп атсак кайсы бир жерде өзүбүзгө орун басар кылып, өзүнүн акылдуу адамды эч качан алып келбейт. Ал келген орун басар сөзсүз келесөө болуш керек. Теги акыл үйрөтүп алгыдай болбош керек. Жок, болбош керек аны. Акылдуу адамды алып келсе болбойт да. Жогот муну кандай бир себеп. Бул оору бүтүн бардык жерде ушундай болуп аткан сыйт да азырчы. Азыркы жетекчилер бардык эле деңгээлде да, бардык деңгээлде. Ошон үчүн илгери Сталин кадрлар бардыгын чечет деген сөздү бекер айткан эмес да. Ушул биз ушуну кыла албай атабыз да. Өтө акылдуу, өтө тетик жетекчи болуп турган балдар, кыздарыбыз бар. Бирок олар бизге акча бере албайт, бизге барып визитка бере албайт, же өздөрү бир мындай акча алып анан ишти кармап турайын дебейт. Анан ошентип анан ишке бара албай жүрүшөт да. Агай, менин колумдагы кагазда эмне бар экени белгилүү да. Менин колумдагы кагазда сизге даярдалган суроолор. Сиздин колуңуздагы кагазда эмне бар экени мага караңгы болуп атат. Эмне болгон кагаз? Бул ырлар. Анда ошол ырларыңыз тууралуу эмне болуп жазылып калган ырлар? Анан колуңуздагы китепти мен көрө элек экем, окуй элек экем. Качан жазылган, эмне болгон китеп? Бул Көйдөн кыйкырыгы деген ошол 3-чү китебим. Бул китеп ушул акыркы басылган китеп, бир 2 жыл болуп калды дейм да буну чыкканначы. Анан азыр жана СССР деп китеп басын деп атпаймынбы? Ага чейинки китеп. Бул ага чейинки китеп. Анан мына өзүмен ыр жазышым үчүн кандайдыр бир түрткү болуш керек да, бир коомдо. Мен жөн отуруп алып ыр жазайын деген эле акындардан эмесмин да, баягы. Отуруп жаза берет го кээде.
күн жакшы чыкты, анан кийин жамгыр жаап атат, анан деген мен андайлар жаза албайм да. Сиз демек коомдогу мындай бир көйгөй менен айкалыштырып жазганды жактырасыз. Мен ошону ыр менен айтып, мен кээде сөз менен айткандан көрө кыргызга ыр менен айтса мындай укулуктуу жеткиликтүү болот да. Эмне үчүн биз Манасты ыр менен айтабыз? 7 күн 7 түн айтканда дагы уккан кыргыз деп жүрүшөт, эми. Анан кара сөз менен айтканга караганда ыр менен айткан элге мындай жугумдуураакпы же жакшыраакбы билбейм да. Мүмкүн ошон үчүн жана биз адамды акыркы сапарга узатып атканда дагы кошок кошуп туруп, кошок менен биз башкача элбиз да, биз кыргыздарчы. Бала төрөлгөндө дагы алдай ыры менен узатып атканда дагы ыр менен, кошок менен. Ошон үчүн мүмкүн ыр менен айтылганда бир башкачараак жетеби деген ойдо да. Анын үстүнө концерттерди мен окуганда мен байкайм да, сахнадан турупчу. Элдин көңүл буруусу башкача. Элдин угуусу Түгөлбай Казаков мага мынтип айтты бул жолу. Рахман, мен 4-5 куплеттерди мындай залдан окуса элдер угат деп ойлочумун дейт. Анан сен окуган бүгүнкү 50 куплеттерди окуса эл угуп отурат деп эч ойлогон жок элем. Бүгүн концертте сен мына 50 куплет бар, биз кайда баратабыз деген ырды окуганда эл укту. Көрсө сен ырды мындай жөнөкөй сөздөр менен анан ар бир адамга тийиштүү проблеманы жазат экенсиң. Ар бир адам өзүнүн керектүү нерсесин угуп отурат экен, ошон үчүн угат экен деди да. Анан бул дагы ошол мына кыргыз дейт. Демек кыргыздын мындай проблемасы көйгөй жөнүндө жазылган. Көйгөй бул кыргыз деп жөнүндө жазылып калыптыр эми. Мен муну эмнеге жаздым? Бул кече мына Бузулукта 2 ай бою талаада калып калган 485 кыргыз жөнүндө. Ошолордун ошол жерде кыйкырып алып кеткеле деп ыйлап, эркек киши ыйлап айтты, алып кеткелечи, биз өлмөй болдук деди. Жамгырда 19 боюнда бар келиндер, жаш балдар менен 2 айга жакын ошол жерде турушту го. Же артка кетпейт, өткөрбөйт Россияга, же бери өткөзбөйт, талаада. Анан мен ошолордун кайрылуусун видеодон угуп көрүп отуруп, анан бул ырды жазганга түрткү болуп калды. Бир чети туруп алып айтам да, бир чети биз бийликке ошондой мамиле кылганбыз. Ошон үчүн бийлик бизге ошондой мамиле кылып атат. Мына Турциянын бир жараны Швецияда больницага албай койгон экен, бир самолет учуп барып жүктөп алып келди. Бир самолет учуп барып бир адамды алып келди. Японияда бир кыз окуйт экен, ошого электричка барат экен, бир кызды алып келиш үчүн. Эме элестет? Бийликтин жаранга кылып аткан мамилеси. А биз 2 ай ошол жерде ыйлап талаада алып кеткиле деп отурат, эч ким эч нерсе дебейт. Да мен жөө барат болчумун, барып айланайын, өткөргүлөчү муна деп. Анан бир чет айтам, эл качан гана өзүнүн доошун сатпай, ошондой бир мамиле кылганда гана бийлик ошондой жооп бергенге милдет болуп калат. Бүгүн биз голосторду сатып бергенбиз. Бизге ошондой мамиле кылып атат, биз ого таарынганга укугубуз жок. Моралдык укугубуз жок. Шайлоо малынын акчасын алып. Ооба. Бир депутат эми атын айтпай эле коеюн. Мынтип айткан, ызычы болуп кетип ошто. Биз сени шайладык элек, ушундай болуп, ушинтип бир ай талаада отуруп, сен мандатыңды алып бердик элек деди эле аялдар. Ал депутат мынтип айтты. Силер мени шайлаган эмессиңер деди. Силер акчаңарды алгансыңар деди. Мен сатып алган мандатты, өзүңөр жак отургула деди. Микрофон менен. Ачуучундай. Бүгүн биз эгер эртеге дагы ушинтип сатып берсек, бүрсү күнү биз айтканга укугубуз жок. Бүгүн дегеле парламентке шылдың кылганга укугубуз жок. Себеби ал биздин деңгээлибиз, коомдун деңгээли болуп атат да. Кантип ага шылдың болот. Ошондо ошолорду жаздым эле мен, ыр менен айтканда жакшыраак жетеби деп. Биздин угармандар дагы, көрөрмандар дагы сиздин акын экениңизди, сатирик экениңизди абдан мыкты билишет. Эми сиз рас чек арада турган кыргыздарды абалын көрүп, ошондон улам жаралган ыр дегенден кийин биздин көрөрмандар дагы эмне кандай болуп жазылды экен деп күтүп атса керек агай. Анда өзүңүздүн окуңуз. Макул. Кылымдын кыясынан өткөн кыргыз. Жер менен кош айланып көчкөн кыргыз. Барган жерин санжыра ырга кошуп, дастан кылып дайрадай төккөн кыргыз. Сөздөрүң кылымдарды көзөп өтүп, көп элге болуп келген өктөм кыргыз. Батыштын жолун тандап бастын кыргыз. Байлыгын жиренеңдин каздын кыргыз.
Мүрөк суунун башатын чөлгө айлантып, мөңгүлөрдү талкалап саттың кыргыз. Улуттун улуулугун сактай албай, урпактарын тентитип чачтың кыргыз. Үмүт кылып үркөрдөн айдан кыргыз, жардам күттүң жалдырап байдан кыргыз, бактысын ала тоодон таба алышпай, баш калкалап Орусга барган кыргыз. Улуу эл урпактары ай талаада таштандыдай ташталып калган кыргыз. Башка элден бакыт издеп бардың кыргыз, айла жок жарандыгын алдың кыргыз. Төрөлгөн төрөл элек балдарыңдын башына мусапырлык салдың кыргыз. Бузулган бийлигиңе наалат айтып, бузулукта талаада калдың кыргыз. Так, бул чыгарма мына ушундай шартта жазылып калды. Мен эчтемени ашырып, же эчтемени мындай кемитип жазгым келген жок. Кандай болсо ошондой жазылды да. Ошол учурда мына ушул жагдай боюнча мен бир нерсени айткым келет да агай. Маселен, ушул карантиндин алдында ушул орус бийлиги деле, кыргыз бийлиги деле улам эскертип жатты. Каттамдар токтойт, мынтет, тигинтет деп. Анан маселен Россияда ошо бүткүл Россия боюнча миллиондон кыргыз ошол жакта биздин жарандарыбыз эмгектенип жүрүшөт. Бирок башка болот, маселен коңшу Тажикстан жарандары, коңшу Өзбекстан жарандары бизден 2-3 эселеп көп да. Анан балким бул жагынан бизде дагы бир аз катачылыктар болуп аткан жокпу? Маселен эми чыкпай тургула, чек ара жабык дегенге карабастан жолго чыгып алган көрүнүштөрдү көрдүк да. Анан өздөрү эле ушинтип чек арада кыйналып атышат. Анан ушул жагынан ушул аракеттерибизге сиздин көз карашыңыз кандай? Маселен эми эгер ыйласа, Өзбекстан мигранттары деле ыйласа болмок, Тажикстан жарандары деле ыйласа болмок. Бирок биз качан мындай бир бийликти же болбосо мыйзамды сыйлаганды үйрөнөбүз? Мунун себеби мындай, менимче. Мүмкүн башка бирөө башкача ойлонор, мен оюмча мындай. Ошол Өзбекстан, Тажикстандын мигранттары чыкпа дегенде чыккан жок. Алар да президент бар да, күчтүү бийлик бар. Айттыбы? Ошол жерде отуруп. Бизде ондой эмес. Бизде демократия. Биз укпайбыз анычы. Неге чыкпа десе чыкпай отуруп калыш керек? Неге? Биз жөдү эле кете беребиз деп. Жолго чыкты, келди. Биз ошого тарбияландык да. Бизди мындай укпаганга үйрөттү да. Укпаганга үйрөттү. Азыр ата баланы атасын укпайт азырчы. Айылдын аксакалын укпайт. Бизди көп партиялуулуктап келип киргизип койгондон кийин бир үйдүн ичиндеги ынтымакты бузуп таштады. Келини башка партияда, баласы башка партия, атасы башка партияда. Шайлоо алдында чогуу чай ичпей калышты. Булар душман болуп калды. Сен башка партиядасың, биз башка партиядабыз. Муну бизге эмнени алып келди? Ошонун жыйынтыгы азыркы сен айткан укпагандык болуп атат. Мен Кытайда да көп жүргөмүн. Кытайда кандай сөз айтылбасын, ошол жерде аткарылат. Аны аткарбай көрчү жердечи. Бизге ошо бейбаштыкты алып келди. Ошо бейбаштыктын аркасынан бүгүн мамлекет бүгүнкү акыбалга келдик. Саясатта дагы, экономикада дагы бүт баары жокто. Жанагы чыкпа дегенди угуп отура турган кыргыз жок, эмне отурат ал жерде. Келериш керек да. Келериш керек, угуштун кереги жок. Укпайт анычы. Аны сен сурап атасың кадыр эмнеге деп. Жок, балким биз уксак ушундай кыйналбай элек деген ойду айткым келди да. Эмнеге бизде демократияда. Эми демократия деп башынган бир демократиянын жолуна түшүп албадыкпы деген ойду айткым келди да. Бүгүн ушундай акыбалдабыз да, эч кимди эч ким укпай турган. Биз эмнеге безилдеп атабыз? Мыйзамдын диктатурасы орнош керек деп атабыз. Мыйзамдын диктатурасы. Бул бир адамдын диктатурасы эмес. Кокой президент болсо да бир адам бийликке келип алса да ошол аны билгенин кылат экен, анын туугандары. Айланайын. Тажикстанда бир эл адам өнүгүп атат. Тажикстанга барып көрүп келгин, азыр барып таң каласың. Өнүгүп атат. Өзбекстан өнүгүп атат. Биз эле калдык ушул жерде демократиябызды кыйкырыпчы. Ошон үчүн менимче бул жолдон бурулуш керек да. Муну эртең шайлоодо жасашыбыз керек да. Демек, алдыдагы шайлоо биздин жакшыбызды дагы жаманыбызды дагы ачат демек. Сөзсүз. Анан агай, сиздердин койгон сатираларыңыздарда сотторду тандоо кеңеши боюнча бир мындай ошолорду сындаган бир сатираларыңыздарды көрүп жүрөбүз да.
Анан ушул сотторду тандоо кеңеши Кыргызстандагы бүгүнкү сот реформасына сиздин көз карашыңыз кандай? Анткени бардык кылмыш иши козголбогон дээрлик бир 20% гана депутаттар калды окшойт. Калган баардыгына бир сериядан кылмыш иши козголду. Үй камагына чыгарылганы үй камагына чыгарылды. Анан эң өкүнүчтүүсү ушул күнгө чейин Садыр Жапаров деген бир ушул кишинин бүгүнкү абактагы абалы, ушул кишинин жасаган иш аракети боюнча бир саясий баа бериле элек да. Саясий дагы соттук да баа бериле элек. Маселен сот ушунча жылга деп кесип койду маселен. Бирок башкаларга көрүлгөн жанагы кечиримдүүлүк, берилген кечиримдүүлүк, башкаларга көрүлгөн үй камагы деген мыйзамдар ушул кишиге колдонулбай атат. Сот реформасына көз карашыңыз кандай дегиле? Өзү биринчи адилеттүү сот болуш үчүн сот көз карандысыз болуш керек. Эч кимге көз карандысыз сот системасын түзүш керек. Азыр тартип комиссиясы бар. Сотторду тандоо комиссиясы бар. Тартип комиссиясына арыз түшүп каралып чыккандан кийин сунуш президентке берилет. Ал сот кызматтан кетет. Демек, соттор бардыгы мындай байланып, ошол аркылуу башкарылып турат. Сот айткан нерсени кылбай койсо кызматтан кетиш 5 мүнөт. 3 арыз жазылат. Тартип комиссиясы карайт, бул кетти. Аны соттордун бардыгы билет. Ошон үчүн соттор, мен жанагы сот тандоо деген интермедияны ошон үчүн жазганмын. Соттор тандоо. Мен эгер кайсы бир тармакка сатира жазсам, ошол жерде көйгөй бар, ошон үчүн жазам. Аны элдер ошон үчүн күлөт аны көргөндө, себеби бардыгы аны менен мындай аралашканда билет да ол ситуацияны. Азыр чыгып соттон адилеттик таптым деген бир адамды издеп тапчы азыр. Бул ушул нерсе орномойун, элдин бийликке болгон ишеничи орнобойт. Койчу элеңден баары ошондой болот дейт. Мына эшикке чык, азыр сурап ошол барыпчы. Ошон үчүн качан гана эркин сотту мындай тандап алып, анан алардын сотторго мүмкүнчүлүк, эркиндик берген. Алардын чечим, мисалы үчүн мындай бир сот, бир иштер 10 жылдап жүрөт. Ал ылдыңкы инстанциядан соттон бирөөсү утат, райондон, облуска барганда сен утасың, республикага барганда мен утам, анан сен жогорку сотко барганыңда, анан жогорку соттон биринчи инстанциядан каралып келсин деп туруп жөнөтүрөт. Кайра башынан баштап кете беребиз, кайра барып, кайра келе беребиз. 10 жылда жүрүшпөйбү, адилеттик таба албайчы. Биринчи инстанцияда мисалы үчүн мени туура деген болсо, экинчи инстанцияда сени туура деген болсо, мени туура деген сот эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт. Так? Мени ак деди, сени кара деди. Жогору жакта сени ак деди, мени кара деди. Эмнеге мындай чечимди чыгардың деп сурабайт. Анан мындай деген нерсе бар да, жаңачылган жагдайлар деп коет. Жаңачылган жагдайларды караганда мурдагы соттун күнөөсү бу жерде жок болуп калат. Себеби бул жагдайды бул караган жок да, билбей калды. Ошон үчүн бул мындай чечим чыгарып койду дейт. Болду. Ушуну менен айланып жүрө бересиң деп атпыр. Анан кийин өлүм жазасын киргизиш керек. Өлүм жазасын татыктуу иш кылган болсо, аны киргизиш керек да. Эмнеге эгер ал мыкачы болсо, ошончолук бир мыкачылык менен адамдарды өлтүрүп атса, биз аны эмне үчүн камап алып багышыбыз керек? Биз коркпойбуз да. Мына коррупция менен күрөш жарыяланды. Коррупционерлерди камайбыз деди. Кыргыз камайбыз дегенден коркпойт. Президент мынерде туруп алып туруп коррупция менен күрөш керек деп сөз сүйлөп атат. Наркы кабинетте $520,000 взятка алып атат. Жанында. Ал билет, коркпойт камалып калганданчы. Эгерде атып салам десең, анда аны кылбайт эле да. Атып салат экен. Бизде камалып кетиш, амел отур, камалып кете берейин, бир пас отуруп турайын. Анан бир пас отургандан кийин нарактан чыгып кайтып кетип болду, мейли. Ага ыраазы да. Эми бизде жакында эле биздин бийлик Азиз Батукаевдин ишин карап, анан биз бул кишиге кайрадан издөө жарыяладык дешти да. Эмне таба албай жүрүшөбү, кандай билесиз? Анын кайерде жүргөндө чейин билет, адрестерин. Барып тоюна катышып келдик деп эле интервью берип атышат го. Бул Батукаевди учур бергенде ошондой эле коомчулук билген. Муну президент баш болуп бүтүндөй бардыгы жүгүрүп узатып коюшканын бардыгыбыз билгенбиз да. Какшап эле айтып атпадык, эле учур бирди, тигип кетип калды, мындай кылып. Но
жогору жактан муну ачпай туруп алды да. Анан эми гана ачып мынеке көрсө учурген жаңылык. Ал жаңылык эмес да. Сизди кажалат кылбайын агай. Неге? Колуңуздагы кагаздагы экинчи жерди окуп берсеңиз, бир аз оюңузду берелү. Бул кантип кайсы бет менен келесиңер? Азыркы парламент Жакын кайсы бет менен келесиңер демекчи, жакында соц тармактарда бет сатам деп бирөө чыкты да. Сапаты укмуш дейт, 30 жыл пайдаланылган дейт. Жыртылбайт, түлөбөйт дейт да. Ошол беттин автору сиз эмессизби? Жок. Мен интервьюде жазганмын. Чек арадан өтүп кетип атканда бетти алып өтүп кетип атканынан тынар ойногон. Таможнядан кармап алды, не десе бет дейт. Бул кандай деген десе, бул эч бузулбай турган, кызарбай турган, жалган айтып атканда дагы чын сүйлөп аткандай болуп тура турган бет. Муну кайга барасың десе, 120 адам заказ кылган, ошого алып кетип бардым. Десе, бирөөнү мага берсе, жок бербейм, сен муну алып алсаң бети жок болуп каласың. Анда ырыңыз тугалагай. Анан бул эми кантип кайсы бет менен келесиңер деп, бул азыр бүтүн элдин кандай десем, эртең шайлоодо кимдер келет экен деп атат да. Кимдер келмегеле? Ушулар эле келет. Ошол беттерди ачып бергиңиз келди. Ошолордон кийин ушул жөнүндө ыр жаздым. Анда буну окуп берейин мында. Эскирип 5 жыл айткан жомогуңар элге эртең эмне убада бересиңер? Карызга бел чебизден батырдыңар, кантип кайсы бет менен келесиңер? Олар келе берет. Отурдуңар, төө десе бейини айтып, окуй албай кагазды колдо турган, бүгүн алган чечимден эртең кайтып, кеңеш болду өлкөнү артка бурган. Парламентке чогулуп сабатсыздар, кадыр баркын тебелеп түшүрдүңөр. Айтылчу ойду толук жеткире албай, сөөктө тил жок менен бүтүрдүңөр. Апрель айды байкуш жылдын кылып, 17-ге эмнеге кайтардыңар? Мыйзамды бузуп жүрүп көнгөнсүңөр, жогор жактын буйругун аткардыңар. Мейлеми, жеп ичтиңер, отурдуңар, эл үчүн бир маселе чечкилечи. Байлыкка жетиш үчүн кошулдуңар, кол шилтеп саясаттан кеткилечи. Франкфурт жанадагы Маян ага ээрчишип эс алганы баргылачы. Сексталүттү жакшы үйрөнүп, шарт болсо ошояк деле калгылачы. Эл аралык мамиле түзмөк турсун, эл аралык сөздү так окуй албай, 5 жыл уктап эс алдың парламентте жок дегенде бир токтом токуй албай. Корро деп такаласың, вирустардын падышасын пачак кылып, кулакка тээп лапша илип олтурасың, ар кимиңер немеңерди качат кылып. Ойгон була, карап турбай көңүл кош, саясатка аралашкын баш уруп, билими жок тупойлорду шайлоодо шайлаба деп мен таштадым чакырук. Чакырыңыз окмуш экен агай. Менин суроом мындай болсун, сиз бул ырда да айтыптырсыз. Тилде сөөк жок эмес, сөөктө тил жок деген макалга оюңуз кандай? Эми сиз балким сатира жазып жүргөн киши катары сиз түшүнүп каласызбы деген ойдо сурап атам. Мен муну ошол автордун өзүнөн сураш керек го дейм да. Не максат? Мындай да. Адам жаңылат. Сүйлөп атканда адам жаңылат да. Биз да жаңылабыз, сен да жаңыласың. Бирок кечирим сурайбыз да. Туугандар кечирип койгула, жаңылып калып, мындай болуп калыптыр деп. Мени таң калтырганы ал сөөктө тил жок эмес. Спикердин сүйлөгөн сөзү таң калтырды. Ар бирибиз бир адамга жуктурсак, ошол биздин жеңишибиз, утушубуз болот деди. Аны мен ойлодум, мен адашып калдым, кечирип койгула дейби экен десем, муун чыккан жок да. Анан кайра ойлоп калдым, туура, демек кандайдыр бир неме сан бар окшойт, биз ооруй турган 1,5 миң адам ооруш керек болсо, ошо оорубай атабызбы, жетпей атабызбы, анан ушуну бир бала кылып көптөш жүрөйлүк, бири-бирден жуктуруп жүрүп болсо деп айтып деп ойлоп калат экенсиң да. Күмөн санап каласың да. Мен бул парламенттин бир дагы отурумун өткөрбөй көргөнгө аракет кылам да. Аракет кылам. Сатира жазганыңызга жардам берет. Себеби сатирага идея чыгып калат ошол жерден. Ойлобогон жерден чыгат да. Анан ошону сатира кылып жазасың. Агай, жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков айтты да, саясатчылар куудул болуп, куудулдар саясатчыга айланып баратат депчи. Аны ушу эки тармактын кызматтарын алмаштырып койсо эмне өзгөрөт деп ойлойсуз? Ошол Момбеков агабыз айткандай, куудулдарды саясатчы кылып, саясатчыларды куудул кылып койсо эмне өзгөрөт? Кандай өзгөрүү болот? Өзбекстанда тартылган бир кино бар. Ошо кинода
бандит, криминальный авторитет отырат. Bir депутат күнөө кылып коюп, кечирим сурап, жанагы авторитеттин астына жөрмөлөп кирет да. Кирип анан кийин ошо кылган күнөөсүн мойнуна алып, мени кечирип кой, өмүр бат кулуң болоюн дейт да. Өмүр бат кулуң болоюн, менин жанымды аман калтыр дейт. Дегенде тиги криминальный авторитет мынтип айтат. Сенден кул дагы чыкпайт дейт. Сөз кара. Сенден нормальный кул дагы чыкпайт дейт. Мен муну неге айтам? Алардан нормальный кул да чыкпайт. Алмашты чыкпайт, нормальный кул чыкпайт. Кудулдардан нормальный саясатчы чыгабы? Чыгат. Украинада президент чыкты го. Жөн эле кудул боло эле го. Ким ойлоп тур? Ошондой болот деп. Себеби сахнада жүргөндө биз мен көп мындай кейипкерлерди ойнодум да, президентти да ойнодум, депутатты да ойнодум. Кимди гана ойногон жокмун да. Мен репетиция кылып бүткөнмүн да. Ошон үчүн ишенимдүү айтып атам да мунучу. Эртең мында шайлоодо эл колдоп берсе, ошо парламентке барып калсам, мен жанагы оозума суу алып отура турган депутат болбойм. Мен чындап эле элдин үнүн чыркырап жеткизип тура турган депутат болом. Барып калсам да сизди кайсы бир саясий партиянын тизмесинен көрүп калышыбыз мүмкүнбү? Мүмкүн эмес эле, мен ошол жердемин азыр. Мен бүтүн Кыргызстан партиясы мененмин. Мен айтып атам го. Мадымаров менен мына Россиядагы жолугушууларга, бүт шаарларга барып жүрөбүз. Раматлык Элмирбек барган. Эми Кудай ошондой экен, өмүрү кыска өтүп кетип калды. Мындай деп Адакан мынтип айтты эле да. Мына кыргызга түшүндүрүш үчүн акын Элмирбек мына биздин партияга кирген болчу да. Сатира менен Рахман айка түшүндүрөт. Мен саясат менен түшүндүрөйүн. Дагы кандай кылып айтайлык элге жеткириш үчүн ушул ойду биздин максат мондой экенин деп. Эми Элмирбектин акыркы ырдаган кайрылууларын уктуң да. Уктук. Элдин баары угуп ыйламадыбы? Элмирбек акыры күйгөндөн айтты да ошонучу. Ушундай сөөккө жеткизе турган сөздөрдү айтты да элен. Ушундай деп айтты. Дагы башкача кантип айтыш керек билбейм. Ошону угуп турган эл эртең шайлоодо унутуп калбас экен деп атам да. Бүгүн угуп туруп эле эртең өзүбүздүн балада эми деп кете берет. Ошол эле учурда мынакей жакында эле бир тарапта чек ара көйгөй чечилбей турат, ызычуу болуп атса, экинчи тараптан биз кокой жегиштерди кустурабыз деп бир жаңы дем деген бир кыймыл бириге калды. Бул биригүүгө кандай көз караштасыз? Мындай да, бул саясатта мындай биригүүлөр боло берет. Буга чейин канча жолу биригишкен, канча жолу ажырашкан, анан азыр саясий сезон башталды деп атат го. Бириге берет, ажырай берет, дагы ким билет, дагы канчасы биригип, канчасы ажырап кетеринчи. Эми ниеттерине жетсин. Ушул 10 жыл убакыт бердик, кустурбады го. 10 жыл парламенттик башкаруудабыз. Аларды бирөө кой дедиби? Мен түшүнбөйм да, бирөө токтотуп тургула дейт. Анан шайлоо болгондо анан келип эми кустурабыз деп. Буга чейин эмнеге кустурган жоксуңар? Эмнеге кустурган жоксуңар? Ушул эле парламент Атамбаев отурганда Атамбаевди урулла улуттун аксакалы сизден улуг адам жок деп туруп кол чабып аткандар ушулар эмес беле, же экөөбүз белек? Жок, негизи ушулар эле да. Ошондо эмне кустурушкан жок булар? Анан ушулар кол чабып отуруп Атамбаевди түрмөгө киргизген ушулар да. Эми ушулар кустурабы экен? Билбейм. Эл баа бериш керек да, эл. Алдыдагы шайлоого кандай көз караштасыз? Кандай өтөт? Таза өтүшүнө ишеним барбы? Шайлоодо эч качан таза өтпөйт. Шайлоо эч качан таза өтпөйт. Маселен, сиз айткан ойду буга чейинки биздин эфирге келген кишилерди айтканда, ошол эле партиялар келет кайра эле, ошол эле жүздөр келет кайра эле депчи. Анан эми ошол эле жүздөр келишин билсек, ошол эле саясатчылар келишин билсек, кайра өзүбүздү отко сууга урушуштун зарылчылыгы барбы? Жок, ошолор келсе, ошону шайлай турган эл турат го азырынчачы. Эл ошолорду таанып туруп шайласа элдин шору да. Элдин шору. Мен ошо айтайын дегеним, эл качан биз чечкиндө мындай бир кадамга барып, эртең өзүбүз бармагыбызды тиштеп калбай турган бир жашоо кечире тургандай мүмкүнчүлүккө жетебиз. Мындай да. Биз майдаланып кеттик.
мындай да айтайынчы. Майда болуп калдык да. Айтайын эмнеге? Итке кыргыздын калпагын кийгизип бир шоу жасап апчыга койду эле. Бүт Кыргызстан көтөрүлүп, баса калып, кечирим суратып, кокуй болду, экинчи мындай кийгизбейм деп кечирим сураттык. Андрей Малахов Москвадагы программасынан кыргыздар аз айлыгыга иштейт, ошон үчүн буларга акча төлөп берсең, арбалакетти кыла берет деп койду эле. Эмне болду? Бүтүн кыргыз көтөрүлүп, кечирим сураттык. МИДке кайрылып, акыры кечирим сурап арам кутулдубу? Кечирип койгула кыргыздар. Эми кара. Ушул парламент эртең келе турган депутаттар биздин паспорттан кыргыз улуту кыргыз деген жерди алып коюшту. Паспортуңдан улуту кыргыз дегенди алып койсо ким көтөрүлүп чыкты? Эч ким чыкпады. Бир гана Бүтүн Кыргызстан партиясы кайрылуу жасады Атамбаевка. Бул туура эмес, улут деген калыш керек. Эч ким унчуккан жок башка. Өлөнөйүн. Чыкпайсыңбы көтөрүлүп? Неге биздин иттин паспортунда ит деп жазылып турат го? Мышыктын паспортунда мышык деп турат. Сенин паспортуңда ким экениң жок, улутуң жок. Кыйкыра турган жерде кыйкырбайбыз дагы, кыйкырбай турган жерде кыйкыра беребиз. Мен ошого майдаланып кеттик деп атам да. Майда нерсеге көңүл бурабыз дагы, чоң нерсени көңүл сыртында калтырабыз. Мына бүгүн сен айтып атасың. Эртең Кытайдын карызын кантип төлөсөк болот эле, акчаны каяктан алабыз дейсиң. Мен сага башка бир нерсени айтайын. Кыргызгаз деген ишкана бар эле Кыргызстанда. Кыргызгаз. 14 миллион доллар карызы бар, карыз болуп калды. Ошон үчүн биз буну Россияга $1 сатабыз деп туруп, ушул парламент ошону бекитип берди. Саттык. Эми ойлонуп көр. Өзбекстандан, Казакстандан газды алабыз дагы, Кыргызгаз ишканасы үстүнө 10% үстө кошуп туруп бизге сатат. Так? Аны биз сатып алабыз. Ишканалар, элдер акчасын төлөйбүз. 14 миллион доллар карыз каяктан пайда болуп калды? Эгер ошол газ Кыргызстанга өткөн болсо, кимдир бир жака сатып жүрдү да, акчасы төлөгөн, же чөнтөгүнө салып алды. Ал ишка кантип карыз болуп калышы мүмкүн өзү вообще. Так? Анан Кыргызгаздын балансында канча мүлк турганын кимдир бирөө жарым билеби? 14 миллион доллар карыз болуп калган болсо, аны кайсы аудит текшерип, ал акчанын каяка кетип, каяка жоголгонун тактадыбы? Эч ким тактаган жок. Эч ким жоопко тартылган. Эч ким жоопко тартылган жок. Кыргызгаздын балансында турган бул эмне деген 700 километрден ашык жана жогорку чыңалуудагы газ түтүкчөлөрү 12.000 километрге жакын багы кичинекей чыңалуудагы газ түтүкчөлөрү, алардын 300дөн ашык газ бөлүштүрүүчү ишканалары, Кочкор Атада гана Шахмардандагы жердин астындагы 5 миллиард куб газды кармап тура турган складдары, Кочкор Ата газ изилдеп таап койгон жердин астында жаткан 7 миллиард куб кыргыздын газы, ошонун бардыгын кошуп туруп $1 өткөзүп берип койдук го. Ушундай эле газ системасын Армения Россияга $0,5 миллиард жакын акчага сатты да. Биз $1 берип койдук. Сен айткан жанагы Кытайдан алган карызды Кыргызгаз сатып туруп төлөсөк болобу эле? Биз аны кылган жокпуз. Ага кыргыздар унчуккан жок. Биз унчуккан жокпуз. Эртең ушулар келсе 1000 сом алып туруп, дагы кайра ушуларды шайлайбыз. Маселе ушундай болот. Мен неге майдаланды деп атам. Рахмат агай, биздин көрсөтүүбүздүн аты өзү айтып турат, айтпасаңыз болбойт депчи. Менин соңку суроом болсун, айтпасаңыз болбой турчу эмне ойлор калды көдөнүңүздө? Менин айта турган оюм сенин программаңа батпайт. Сен экөөбүз 5 саат сүйлөшүшүбүз керек. Менин мына жериме толуп батпай жүргөн ушунча көп нерсе бар. Ошон үчүн бир сааттык программа болбойт. Мен айтып күтө албайм анчы. Мен 45 жылдан бери чогултуп жүргөн нерсени сен бир саатта айт дейсиң. Мен кантип айтам анчы? 45 жылдан бери мен саясатты сындап, мамлекеттик түзүмгө сын айтып жүргөнмүн. Мен кечирим сурап коеюн элден. Мен ушу коммунисттерди сындаганыма азыр өзүм өкүнөм азырчы. Ошол маалда коммунисттерди сындайт элем. Сындаш керек эмес экен көрсөчү. Алар туура эле кылган экен. Бүгүн биз кыйын болобуз деп атып, монтип келип талкаланып, майдаланып, паспорттан улутубузду жоготконго чейин келип калдык да. Ошондо унчукпай көтөрүп отурабыз. Эртең мынау келген депутаттарга бирөө жарым элдер кайрылыш керек. Турчу, сен ушул улутту алып таштап атканда парламентте отурдуң беле? Сен эмнеге буга каршы болгон жоксуң? Эмнеге сен мен мындай болуп депутат болам деп мандатын алып таштап туруп чыгып кеткен жоксуң деп суроо бериш керек да. Бирок аны суробайт да биздикилерчи. Суробайт. Себеби арак ичиш керек, бийлеш керек, концерт көрүш керек.
Анан 1000 сомдон чөнтөгү салып анан кетиш керек. Болду, бүттү. Анан дагы кайра 5 жыл кыйкыра беришибиз керек да, кокуй мындай болду, ондай болду. Агай, студиябызга чакырганыңызга жоктоо келип берген деген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көрсөтүүнүн соңунда сизге эркин микрофон. Биринчиден чыгармачылык топко силердин Доор телеканалына чоң рахмат. Бүгүнкү күнү мындай ачуу чындыкты сурап, айтып, элге жеткизип турган каналдар менимче көп эмес. Алар анда кандайдыр бир чектөөлөр менен муну сүйлөбөң, муну айтпаң, тигини айтпаң деп отуруп чыгарышат. Мен жана сен чалганда ошон үчүн айттым эле, мени сүйлөбө, айтпа дебейсиңби, ошого келейин депчи. Көрсө чындап эле эркин, эч кимге баш ийбеген канал экенсиздер. Эгер ушундай иштесеңер, элдер тез эле таап алат. Чындыкты элдер өздөрү тез эле издеп таап алат да. Анан эми саясат жөнүндө көп сүйлөдүк, парламент жөнүндө көп сүйлөдүк. Мен дагы бир ырды уруксат берсең окуп берип коеюн. Бул сатылгыла дегендер. Сатылгыла. Эми сатылбагыла десең укпайт да. Сатылбагыла деп боздоп эле келет абыз. Жок, булар группасы менен сатылат, айыл менен сатылат, туурабы? Ушун менен эфирди жапкан болайын. Ушун менен акыркы айтып аткан сөзүм болсун, сатылгыла. Сатылгыла, добуштарды саткыла. Коркпогула тозогунан Кудайдын, баш оорутпай 5 жыл эмне болот деп жыргалына батыш керек 1 айдын. Сатылгыла, добуштарды саткыла. Сатылгыла, добуштарды саткыла, жол көрсөткөн акылманды укпагын, ар күнүңдү сатып 1 сом акчага баш көтөрбөй да 5 жылга уктагын. Сатылгыла, добуштарды саткыла, 5 жыл мурун ушуларга саткансың. Мандат алып, креслода чалкалап, кайра барып, бири-бирине мактансын. Сатылгыла, добуштарды саткыла, айлыгыңдын аз экенин айтпагын, акчаны алып кабинага киргин да, балдарыңдын баксы үчүн таштагын. Сатылгыла, добуштарды саткыла, шайладым деп өзүңдү өзүң алдагын, тагдырыңды чечер күнү уктагын, анан 5 жыл саясатта кайнагын. Сатылгыла, добуштарды саткыла, туугандарды, тааныштарды жетелеп, балдарыңдын укпай арыз арманын, абир намыс иманыңды тебелеп. Сатылгыла, добуштарды саткыла, аксакалдар кошуп сатсын батасын, билип койгун күндөр келет жакындап, жараткандын ала турган жазасын. Сатылгыла, добуштарды саткыла, койдой болуп базардагы сатылган, акылдуулар акча жасап шайлоодон албаганды адаштың дейт акылдан. Сатылгыла, добуштарды саткыла, айыл эли бир муштумдай биригип, тойлогула жоону чаап алгансып, арактан ич замзам суудай шимирип. Чимкирик ким? Сатылганбы, сатканбы? Айылданбы, же жогорку жактанбы? Эл тагдырын эрмек кылып ойногон, алар малбы, же сатылган сен малбы? Сатылгыла, добуштарды саткыла. Биздин эфирибизге жоктоо келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Албетте, убакыт деген убакыт экен. Сиз айткандай, сиз менен 5 саат деле баарлашсак болмок. Бирок убакыт учкан куш, ошол 1 саат убакыт дагы билинбестен өз сапарын картып баратат. Дагы бир жолу жоктоо келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буйруса өз соңуна келип жетти. Биздин берүүнү ар аптанын жума күнү Доор телеканалынан жана Абдрахманов YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кийинки берүүлөрдө амандашканга чейин амандыкта калыңыздар.